Чоң эненин тарбиясын көрүп өсүпсүз. Чоң энем колунда өстүм, чоң энем колунда калдым. Кыялың баары бир мындай күнүмдүк адатка айланат. Кыялданган нерселер четинен болуп келатат десем жаңылышпайм. Үйлөнүш да керек болот. Ошонун жагын кандай кылдыңыз? Жыртык шым менен, жыртык ботинке менен барып бир кыз менен таанышам. Башка ток калып, ошондой күндөр баштан өттү да. Үйдө бир тамак калбай калды. Макарон алып келип башка кылып эптеп. Кантип өзүңүз мигрант болдуңуз? Эмнелерди көрдүңүз? Чек арачылар туруптур. Кирбайтын паспортун берсем, берди дагы акча деди. За что дедим. Тышкы миграция жаатында кайсы башка проблемалар? Чет өлкөгө чыгып аткан мекендештерибиздин балдары Кыргызстанга кийин кайтабы экен деген. Алардын дүйнө таанымы кандай? Кыргыздыкындайбы? Дүйнө таанымы тилекке каршы андай эмес. Аты эле кыргыз болуп, небере чеберлери кыргыз эмес болуп калган турат да ошондо. Россиядагылар орус, Америкадагылар американец, Европадагылар европейец болуп калышты. Сиз эми парламентке баратасыз да, ошонун жолун баарын кайтара албайт экенбиз. Макул, кайтпасын, бирок ошолорду биз чет өлкөдө кыргыз кылып сактап кала алабызбы? Азыр ушул маселе турат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Арбаңыздар саламатсыздарбы? Биз кезектеги маектешүүбүздү, пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезекте бизде коногубуз бар, Медер Рахман. Биздин студияга кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум, Эрнис мырза. Чоң рахмат, кош келдик. Рахман Медер 1976 жылдын 18 сентябрында Сузак районунун Октябрь айылында төрүлгөн. 1983-93 жылдары Октябрь айылындагы 33 Рахман Исманалиев мектебинде окуган. 3 жогорку билими бар. Ош технологиялык университетинин экономика башкаруу жана укук факультетин, Кыргызстан эл аралык университетинин эл аралык мамилелер факультетин, Жалал Абад коммерциялык институтунун экономика факультетин бүтүргөн. 1997-98 жылдары жеке ишкерлик менен алектенген, 98 жылдын март айынан июль айына чейин Бакай акционердик коомунда жөнөкөй жумушчу, андан кийин 1999 жылдын январына чейин суу чыгаруучу цехиндеги үйлөмө аппаратынын оператору болуп иштеген. 1999 жылдын январынан сентябрь айынан 2000 жылдын январына чейин Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы жакырчылыкты жою боюнча улуттук комиссиясында инспектор болуп эмгектенген. 2000-2004 жылдары жеке ишкерлик менен алектенип, 2002 жылы кыска мөөнөттүү иш сапар менен Москва шаарына келгенден кийин поезд менен каттаган чет өлкөлөрдөгү мекендештердин укуктарын коргоо үчүн өлкө жетекчилигине кайрылуу жасаган. Андан кийин 2004 жылы Москва шаарына миграцияга кетип, ал жакта мекендештердин укуктарын коргоо иштерин алып барган. 2006 жылдын июнь айында Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугуна референт кызматына, андан кийин 2007 жылдын январында ошол эле башкы консулдуктун атташе кызматына дайындалган. 2007 жылдын август айында башкы консулдуктун каалоосу менен поезддеги мекендештерибиздин көйгөйүн чечүү максатында Кыргыз Республикасынын президентине жасаган кайрылуу мамлекет тарабынан колдоого алынып, дипломаттык кызматты тапшырып, Юртранссервис мекемесинин негиздөөчүсү катары поезддерде каттаган чет өлкөлөрдөгү мекендештердин укугун коргоо долбоорун ишке ашырган. Андан кийин 2008-2009 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгында башка адис, президенттин администрациясынын уюштуруу жана көзөмөлдөө иштери бөлүмүндө эксперт, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын уюштуруу жана көзөмөлдөө иштери бөлүмүнүн эксперти кызматтарын аркалаган. 2010 жылдын август айынан 2014 жылга чейин Москва шаарында миграцияда жүрүп, мекендештердин укугун коргоо ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. 2014-2018 жылдар аралыгында Бишкек шаарында жеке ишкерлик менен алектенген. 2018-2019 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын коомдук жардамчысы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын консультанты болуп иштеген. 2021 жылдан 2023 жылдын июль айына чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына караштуу миграция маселелери боюнча кеңешинин катчылыгынын жетекчиси болгон. 2023 жылдан 2025 жылга чейин АСТ курулуш компаниясынын башкы директорунун орун басары болуп эмгектенген. 2025 жылдын август айынан баштап миграция жаатына кайтып келген. Андан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына караштуу миграция маселелери боюнча кеңешинин катчылыгынын эксперти болгон. Үй бүлөлүү 2 уулдун жана 3 кыздын атасы. Медер мырза, көрүүчүлөргө мен айтып коеюн, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерсиз. Тышкы миграция багытындагы ушу иштердин устасысыз. Анткени ушу чөйрөнү көп билесиз. Дароо эле ушу тышкы миграция жаатын сурап кирбей, ушу бала чаңыздан баштасаңыз. Бала чаңызда кандай бир балконский болуп өстүңүзбү же? Баратканыбыздын негизги себеби биринчи Кудайга ишенип, экинчиден шайлоочулар, анан жакшы ниет жарым ырыс деп коет, жакшы бир ниетпен баратабыз. Себеби дегенде өзүңүз белгилеп кеткендей, ушу миграция жаатында бир топ жумуштарды аткарганбыз. Жалпак тил менен айтканда, буга чейин бир кетмен күрөк менен аракет кылып келген болсок, бизге мындан ары бир чоң техникалар, куралдар деп койсок болот. Мүмкүнчүлүктөр керек болот. Себеби дегенде мындан ары бир жакшы ошол депутаттык кызматты пайдаланып,
дагы деле ушул миграция жаатындагы чоң долбоорлорду ишке ашыруу максатында кетип баратабыз. Сузак районунун Октябрьский айылында төрөлгөм. Атам Советбек, апам Марияш, Каракалпакстандан болот апам. Ошо атам менен апам Анжанда чогуу окушкан экен. Ошол жакта таанышып, үйлөнүшүп, анан мен төрөлгөндө студент кез болгондуктан мени ошол чоң неме калтырышкан, ошо чоң энемдин колунда өстүм. Чоң атам убагында Рахман Исманалиев убагында ошол райком комсомолдун төрагасы болуп турган экен. Билим берүү, агартуу жаатында чоң эмгектер жасаган. Ошол биздин мектеп, айылда мектеп, илгерки Рахман Макаренко мектеп болчу, азыр Рахман Исманалиев чоң атам атынан коюлган. Ошол түптөп жатак мектеп кылып, кийин мектепке айландырып, ошол мектепте акырына чейин директор болуп иштеген. Мен төрөлгөнгө чейин ниет кылчу экен, ошол балам төрөлсө, Кудай берсе мен мойнума көтөрүп түшүрбөй багып алам деп. Бирок тилекке каршы тагдыр экен. Мен төрөлгөнгө чейин 13 күн мурун каза болуп калыптыр. Ошондуктан кийин мен ушул чоң энем колунда өстүм, чоң энем колунда калдым. Балалык айылда өттү. Бизде ошо 5-көчө деп коет. Октябрьский айылдын 5-көчөдө. Анан мектепти 8 класска чейин номер 9 Мичурин атында мектепте окудум. 8ден 11ге чейин кыргыз мектепте ошол Рахман Исманалиев атында мектеп бүтүрдүм. Кыскасы айылдын эле тоонун эле баласы экенсиз. Ооба. Балконский эмес экенсиз, шаардык эмес экенсиз. Бала чакта эмнени көрүп кыялданчу элеңиз? Жаштын тилегин берет деп коет го. Кичинемде кыялданган нерселер четинен болуп келатат десем жаңылышпайм. Себеби бир эки мисалды айтып берип коеюн. Кичинемде жүргөндө чоң эне айтчу, сурай берчү да. Чоң ойгондо канча балалуу болосуң депчи. Анан мен келинчегим биринчи төрөгөндө эле 4 уул төрөйт. Аттарын ким койсо аман эсен болот, бекен коем дечи элем. Анан үйрөндүм, уулду болдум, биринчи уулум төрөлгөндө анан чоң эме айттым, сиз коюп бериңиз десем, жок балам, сенин атаң бар. Деп анан өзүм атама мүмкүнчүлүк берди. Атам менен балам ушу кичинекейинде ушинтип айтчу элең, тун уулуң аты аман болсун деп аман коюп берди. Кийинки кызымы кайын журт коюп берген. 3-чү уулума өзүбүз койгон пайда болду дагы атын эсен деп койдук. Ушу кичинекейимде айткан кыялдарымдын бири мындайча айтканда орундалды десем болот. Эми студент кезде баягы биз үй жок. Анан машина тепкендерди көрөбүз. Ошондо биринчи кыял ошондон башталса керек. Мен качан үйлүү болом, машинелүү болом деп, анан ошого бир максатты коюу жөнүндө сурап атам да. Ош технологиялык университетте окугам. Оштон Жалбатка бир жумасына барып келчүк да. Анан Жалбатта бирде баратып, бир бузулуп жаткан СССР мезгилинен калган бир үй бар экен, уранды болуп, ошо бузула баштаган. Ошол үйгө эмнегедир киргим келди. Баргым келди дагы бир сыра карап чыктым. Жакты, эмнегедир жакты. Анан болбосо ага чейин бир архитектуралык же болбосо бир курулуш боюнча бир кызыгуум деле жок эле. Анан кийинкилеринде метр сатып алдым, рулетка. Жанагындай миллиметровка деп коет, кагаз. Аны сызгыч, өчүргүч, анан калем сатып алып, жанагы үйгө келдим дагы өлчөп чыктым. Узун турасы мынча экен, бийиктиги мынча бөлмө болот экен, мында жери мынча экен деп. Анан бардым дагы ошону кагазга түшүрүп, жумасынан жоктон бери 2 жол 3 жол отуруп, ошону чийем. Кыялымдагы үйдө. Мондай үй болсо, мындай болсо, тигиндей болсо деп. Ошентип бир 2 жыл жүрдүм. Эмнегедир ошого кызыгып баштадым да. Көңүлүм маанайым түшкөндө эле ошого отурам дагы, баягы эмне кылсам бир көңүлүм жазылып, үйдү ушунчалык деңгээлде чийдим. Ар бир бөлмөнү чийип, ашкананы дагы могул жерде мондай эмеректер турат деп аларды чийип, уктоочу бөлмөлөргө дагы могул жерде могул балам жатат, бул жерде могул балам жатат, ошого чейин чийдим да. Баягы үйдү ошо меники деп эле эстеттим. Анан жүрүп окууну бүттүм 97-жылы. Бүтүп андан кийин курулуш материалдары менен алектенип иштеп баштадык. Жарым жыл иштегенден кийин кыш мезгилде атам бир малда келди. Балам, шаарда бир жер сатылып атыптыр. Үй урап түшүп калыптыр, жок эле болуп калыптыр. Бирок жери жакшы жерде экен. Ошону бир көрбөйсүң деди. Анан макул деп бардык. Баратсам так ошол үйгө алып барды. Мен айттым, сиз билип айттыңызбы десем, жок дейт. Балам, эмнеге дейт. Мен муну 3 жылдан бери чийип жүрөм дедим. Десем карап таңда, ошондой деп балам сата турган киши да келип калды. Келип андан кийин жүрүлөм көрсөтөйүн деди. Тизеден кар эле. Мен айттым, барбайбыз дедим. Эмнеге дейт. Жакпады дейт. Жок, мен буну чийип жүрөм, билем дедим. Узун турасы мындай, бийиктиги мындай, жери мен бери чийип жүрөм десем, таң калып эле анан Кудайым сага насип кылган турган сүйлөштүк, башка алдан сатып алдык. Сатып алып, өзүм 3 жыл мурун кыялданган таризде
баарын ушундай кылып туруп ошол жерге үй салдым. Ошондо сиз үйлөнгөн белеңиз? Жок, үйлөнө эле келем 98 жашта экенмин. Демек, ошол максатты коюу жана ошол максатка аракет кылуу жөнүндө сөз болуп атат азыр. Ал максатыңызды ишке ашырыпсыз. Аны кыялыңызда элестетип жүрүп, ошол бир максатыңыздын ишке ашуусуна өзүңүз күбө болупсуз. Анан үйлөнүш да керек болот. Ошонун жагын кандай кылдыңыз анан? Чоң деп сурай берчи да, кандай аял аласың деп. Мен айтчумун, мен буюрса жыртык шым менен, жыртык ботинка менен барып бир кыз менен таанышам. Эгер мени ал ошол таризде кабыл алса, мен ошону алам деп. Жылдызбектен классташым бар. Ал юрфакты окучу. Анын Ноокендик Бакыт деген групплашы бар эле. Анан бирге жүрүп таанышып эмне кылган, окууга тапшыргандан кийин Бакытты үйүнө барып калдык Ноокенге. Барып ал жерде отургандан кийин атасы чыкты. Келип алды, дасторкон жайып, куттуктайм окуп түшүңөрмү деп куттуктады. Анан ошол үйдөн бир кыз кирип чыгып атты, анан Жылдыздан сурадым. Бул ким десем, карындаш деди. Деп эле койгонбуз. Болду, ошо мен 4 жыл 5 жыл өттү. 98-жылы анан окууну бүтүп келгенден кийин анан үйлөнүш керек болуп калды. Вариант катары издеп баштадык. Анан университетке бардык, таппадык, башка болдук. Анан бир күнү көчөдө жүрсөм, Ошто биз менен чогуу окуган дагы бир курсант деген досубуз бар эле. Ошол жүрөт, окуттук. Анан эмне болуп жүрсүң десем, ушул жакта иштеп атам деди. Жакшы, каякта жашап атасың десем, Бакыттардын жанында деп калды. Менин үйүм ошол эле Спутник шаарчасында жер үй. Бакыттардыкы жаныбыздагы эле бир үйдө экен. Анан чогуу барып калдык. Барып Бакыт менен табыштык, сүйлөштүк. Анан барсам, Бакыттын карындашы ошол жерде жүрөт да. Мындайча айтканда, досумдун карындашы болуп чыгып атат да. Таанышып, жаңыдан таанышып, анан кийин кайрадан мамиле куруп, анан 99-жылы бир аз мындай чечимге келип дегендей, окууну бүтүп атат. Дипломго экзамен тапшырыш керек эле. Саат 12-де экзамен болчу. Мен жумуш менен абаксып калып, 12-ден бир аз кечигип, 12:30-1-лерде бардым. Курулуш материалдары келген болчу, ошону түшүрүп атып, анан шашып эле чаңпыңды ачып эле, анан кийин машинага отуруп барып, мен алсам, сыртта отурушкан экен. Анан барып эле жанына отуруп калдым. Бүттү десем, бүттү. Кандай 5 деди. Куттуктайм деп сүйлөшүп отурганбыз. Элдер өтүп аткан. Өтүп атып бизди карап эле күлөт. Мен ойлоп, биз таанып аткан турбайбы, булар билип аткан турбайбы деп бизди карап эле күлүшөт, ары өтүп берет. Анан мен айттым, бүгүн кечинен да бир жерде отуруп мындай белгилеп коелук. Макул эди. Анда мен жумушка бара берейин, кечинде могул жерде жолго болуп тура калып туруп басайын десем, бут кийим бар эле. Сланца деп коет го. Үзүлүп калыптыр. Калып кетти. Анан кайра эле эне болуп келип, улап сулабандан кийин басып барат, анан барып рульга отуруп туруп, мындай жүргүзүп, мындай карасам, жыртылып калыптыр. Анан ага деле маневр өттүм. Бардым, кийимди алмаштым, жолуктук. Айтайын деген, ошо балалыктагы баягы жаштын тилегин берет деген орундалган да. Мен кайталап жүрө бергем, жыртык шым ботинка менен барсам, ошол кабыл алса, ошондо алам деп. Кудай насип экен, ошентип үйлөнүп, азыр 2 уул, 3 кыздын атасымын. Тыштагы жүргөн мекендештерибиздин жашоосун өз көзүңүз менен көрүп, жон териңиз менен сезип, ушул маселеге мындай кызыгып калган экенсиз. Кантип өзүңүз мигрант болдуңуз, эмнелерди көрдүңүз ошону учкай? 26 жашта элем. Москва шаарына бир 2 күндүк семинарга барышка туура келип калды. Анан жолго аттандык бир топ менен. Анан акчасы барлар учак менен учушту. Акчасы азыраак биз поезд менен барганга туура келди. Жакшы билесиз, поездду 3,5 сутка ары, 3,5 сутка бери. Мындайча айтканда 2 күндүк семинарга 7 күн убакыт кетирип барып келгенбиз. Чегарага барып токтодук, Казакстан чегарасына. Барып токтогондо 25 мүнөт токтойт деп айткан болчу. Анан сүйлөшүп отурсак эле, паспортун берсең деп калды. Паспортумду алдым да, берип тилиме сүйлөшсөм, алып кетип калыптыр. Анан бир малды келди да, паспортту алып ал тиги жактан деди. Анан макул деп туруп, эми алсам, чоң бир узун бир кезек турат коридордо, плацкартта. Балардан сурадым, эмне болду десем, паспорт алган турабыз деди. Кантип аласыңар десем, акча беребиз деди чегарачыларга. Мен айттым, тура эмес ал, мыйзамсыз. Мен мындай эле алып чыгам десем, киргизишпейт. Түртүп эле кирип кеттим. Барсам, 2 формачан чегарачылар туруптур, Казакстандыкы. Анан кирип айттым, паспортун бериңиз десем, берди дагы, акча деди. За что дедим? Я деньги оплатил. Государство уже давно за паспорт. Вам за что, за какие услуги десем? Не просто так дейт. Квитанция бересиңер десем, жок дейт. Анда бери эле дедим. Же бересиңер, же болсо башкача сүйлөшөм деп. Тиги сырттагы
биздин мекендештер чыкпайсың деп эшикти ачып алып мени тартып атышат. Эко анда чыганда акча бербесең деп түртүп атышат. Эшикти жаап тура бердим. Анын айла жок, мен паспортумду берди. Бергенден кийин айттым, 2 күндүк жумуш менен кетип атам. Азыр Кыргызстандан чыга элек, мен эми кирип атам Казакстанга. Эгер бербей турган болсоңор, мен ушул жерде калам дагы, чогуу чөбүз, прокуратурага барабыз десем, андан кийин айла жок, убакыт да бүтүп калды. Себеп бой жылыш керек эле, паспортту таштап чыгып кетишти. Баарын чогултумдан чыгып мекендештерге таратып бердим. Таратып берсем, акчаны кимге беребиз деп кайра менин артыма жүрүп калышат. Экинчи мындай кылбагыла, бул мыйзамсыз деп таратып берип, кыскасы ошол нерсени көрүп, анан барар чакта ошо мекендештердин укугун коргоп барып Москвага чейин. Эми 3 суткада эмне кылабыз? Мен үчүн бир жумуш да болду. Барып, ал жердеги 2 күн ичинде мекендештердин дагы жашоосун көрүп, жүрөктө өйттү, чындыгында ошолордун абалын көрүп, анан кайра келет дагы бир топ мына талаш тартыштар менен мекендештердин укугун коргоп келдим. Ошол мезгилден баштап анан атайын поезддон чөөрү менен Кыргыз темир жолуна барып, арыз жазып, маалымат алып туруп, ошонун негизинде анан кийин президентке Акаевге кат жаздым. Ушундай маселе бар экен, чечкенге жардам бериңиз деп. Бирок тилекке каршы эч кандай жооп болбоду. Кысасы ошол күндөн баштап мени Кудайым ошол миграция жаатына түрткөн экен. Сиз жогорку билимиңиз бар, мына буга чейинки баягы резюме маалыматыңызда да айтылды. Ошондо кайсы адистикти бүттүңүз сиз? Мен 3 диплом бар. Биринчи адистигим бул Ош технологиялык университетте экономика багытында. Андан кийин Кыргызстан эл аралык университетинде юридика багытында, анан Оштогу 4 жылдык бакалавр окуганына байланыштуу Жалал Абад коммерциялык институтунда дагы 1 жыл окуп, магистр. Экономикалык, коммерциялык жана юридикалык багыттагы адистигиңиз. Анан ошондо жашоодо кереги тийди ошол адистиктердин. Анан ак үйдө, көгүйгө кантип аралашып калдыңыз? Жакшы билесиз, 90-жылдын башында коммерция аябай күчөгөн. Анан коммерциядан кийин коммерсант болушуң керек деп, ошол Ош технологиялык университетте эң жаңы ачылган бир багыттардын бири экен. КДРТУ 193 деп коет эле биздин группанын. Бул коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг деп. Кесип дагы, специальность дагы ошол эмнеде коммерция деп жазылып калган да. Эми жашоодо түздөн түз тийбесе дагы, бирок ошол окуп жүргөн мезгилдердеги алган билимибиз, сабагыбыз, тарбиябыз албетте. Студент кезде ысык суук, ачка ток калып, ошондой күндөр баштан өттү да, Эң эсте каларлык күндөрдүн бири үйдө бир тамак калбай калды. Ошто анан макарон алып келип, башка кылып эптеп жамбагып отурсак, анан бир күн эртең менен туруп эле жол кириге акча жок экенин сездим. Барсам барбасам жок, барыш керек, окушум керек деп. Анда мен ХБКда жашачумун. ХБКдан Юго-Востокко жөө бардым сабакка. Жеттим ара. Жетип андан кийин сабак болду. Эң акыркы сабак Палкина деген эжекеле англис тилинен берген. Ошол сабакка кирбей эле кете берейин деп үйгө жетип алайын жөөдө. Андан кийин баратсам эжеке алдыма чыгып калды, жүрү эле сабакка киреле дегенден кирип отуруп калдык. Негизи эң алдыңкы партага отурчумун. Арткы партка отурдум, негедир. Отурдум да анан ушундай башым таянып туруп, мындай кылып жерде карасам 5 сом жатыптыр. Баягы сүйүнгөндү айтпаңыз. Ал убакта 5 сомго 2 пирожки алса болот эле, анан жол киреде 1 сом болуш керек эле, троллейбус. Баягы акырын алдымда эки жакты карадым, эчке айттым, можно выйти десем, давайте да. Барып 2 пирожки алып келип, сабакты окуп, жооп берип, 5 алып туруп, анан кийин троллейбус менен үйгө кетип калганбыз. Мындайча айтканда, кыйынчылыкты жакшы эле көрдүм. Студент кезде дагы бир моментин айта кетейин. Мен студент кезге биринчи күндөн баштап эле тапшырганда эжем менен жездемдин үйүнө бардым. Айнура деген эжем бар, Давлет деген жездем бар. Анан мен учурдан пайдалануучуларга ыраазычылык билдирип кетем. Себеби дегенде келем, окуйм, жайында 2-нчи курста кетип туруп, үйдөн 3 айдан келсем башка жакка көчүп кеткен болот. Эми алар деле жаңы турмуш баштап аткан. Жүктөрүм көтөрүп ошолун карам. 3-нчи курста келсем башка жакка кетем, ошол жакка карам. Ошондо отуруп, алардын тарбиясын, мындайча айтканда, жакшылыгын көргөм да. Окууну бүткөндөн кийин да Давлет жездем Жалал Абад шаарында ийниси Нурбек экөөбүзгө жана соода сатып кыла турган бир жай ачып берген дагы Жалал Абад шаарында. Экөөбүз ошол жакта эмгектенип, биринчи мындайча айтканда турмуштук жолго жездемдин салымы бар. Андан кийин иштеп жүрүп, ошол карьера кылуу максатында мен Бакай заводунда жөнөкөй жумушчу болуп иштедим. Анан үйлөнмө аппарат деп коет эле, баклажка чыгара турган. Ошого оператор болуп которулдум. Анан күндөрдүн биринде жанагы ноокаттык Курстан деген досум жолуктун дебедимби? Ошол жолугуп калып, каякта иштеп атасың десем, бул жерде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу жакачылыкты жоюу боюнча
улуттук комиссиянын бөлүмү бар, ошол жерде деп калды. Жакшы экен деп барып кесиптешим менен таанышып болуп жүрдүм. Күндөрдүн биринде айтып калды, бизде инспекторлук кызмат бошоду, ошого бир келбейсиңби? Макул деп барып эме кылып, өзүм көрсөтүп эме кылсам кабыл алышты. Ал жерде иштей баштадым. Ал жерде 1 жыл иштегенден кийин тилекке каршы ал жабылып калды. Ошо менен ал жерде карьера бүттү. Кайра жеке ишкерликке келдим дагы. Ошол арасында жана 2002 жылы Москвага барып атам. Жана маселе боюнча андан кийин 2004 жылы аспирантура окуган Москвага барып калдым. Аспирантурада окуп жүрүп 2006 жылы январь айларында апам чоң энем ооруп калып кайра айылга кайтууга туура келди. Келип анан тилекке каршы апам февраль айларында каза болуп калды 1 айдан кийин. Анан айылда жүрүп калдык. Анан Екатеринбургдагы Кыргызстандын баш консулдугунан сунуш келип калды. Референт катары, дипломат эмес, жөнөкөй референт катары кат жазып, тыйылга жардамчы бир киши керек болуп атат, ошого көрбөйсүң аракет кылып дегенден макул деп ал жерге барып жумушка орноштум. Жарым жыл иштегенден кийин ошол эле жерде атташе кызматында алып калышты. Себеби дегенде ал мезгилде азыркыдай чет өлкөгө чыгып баш консулда же болсо элчиликте иштегенге 2 жыл бул жакта Бишкекте борбордук аппаратта иштеш керек деген талап жок болчу. Ошолдун себебинен калып калдым ал жакта. Ал жакта иштедим. И ошол жакта иштеп атып жанагы миграция жаатындагы көйгөйдү дипломат катары, мамлекет кызматкер катары бул тарабынан көрдүм да. Тышкы миграция жаатында эмне, кайсы башкы проблемаларды атап өтөт элеңиз? Жана аны чечүү жолдору. Тилекке каршы мүмкүн кээ бирки инсандар, кээ бирки мамлекеттик органдар тарабынан чет өлкөдө мекендештерди кабылдоо жүдөө кыргыз мекендештер деп элестетип атышат да. Азыр андай эмес. Азыр андан бери бир топ жыл өттү, чир алды, бутуна турду. Азыр ар бир мекендешти мындайча айтканда элчи деп койсок болот өзүнчө. Себеби дегенде биз сырткы жасап аткан мамлекет тараптан жасап аткан эмкектерибизге караганда алардын салымы көбүрөөк. Маданият жаатында болобу, тарых, тилди жайылтуу жана башка жаатында. Азыр илгеркидей мекендештердин негизги көйгөйү бул жумуш, айлык акы, батир, анан башка нерсе эмес. Укук коргоо деле мындай четке жылып калды. Эң негизги көйгөй бул маданият, тарых, тил болду тилекке каршы. Мен 2002 жылдары ошондо мекендештер сыртка чыгып баратканда ойлочумун да, бир көйгөй жүрөктөйчү. Чет өлкөгө чыгып аткан мекендештерибиздин балдары Кыргызстанга кийин кайтабы экен деген. Эмнегедир ошол мекендештер өздөрү кайтат деп ишенчүм. Бирок балдары кайтабы экен деген маселе менде түйшөлчү. Андан бери 20 жылдан ашык убакыт өттү. Азыр ал маселе тереңдеп кетти. Кандай болуп? Ошол мезгилде балдар эле болгон болсо, азыр балдары, неберелери, чеберлери пайда болду. Алардын дүйнө таанымы кандай? Кыргыздыкындайбы? Дүйнө таанымы тилекке каршы жок. Андай эмес тилекке каршы. Ошол 3 муун ата-энелердин өздөрүн кошкондо 4 муунду азыр тырмакчада жоготуп атабыз деп койсок болот. Россиядагылар орус, Америкадагылар американец, Европадагылар европеец болуп калышты. Андан кийин ушул эми 4 муунду кантип кайтарабыз деген бир баягы көйгөй чоңойду да мен үчүн. Көбөйдү. Анан мен ишендим, баарын кайтара албайт экенбиз. Макул, кайтпасын, бирок ошолорду биз чет өлкөдө кыргыз кылып сактап кала алабызбы? Азыр ушул маселе турат. Ошондо ата эле кыргыз болуп, алардын небере чеберлери кыргыз эмес болуп калган турат да ошондо. Эми сиз эми парламентке баратасыз да, ошонун жолун кандайча көрөсүз дейм да. 2022 жылы биз Америка Кошмо Штаттарына барганбыз. Иш сапар менен ошол жерде Филадельфияда Казимир деген беки бар. Диаспоранын жетекчиси Айда деген айым бар. Мектептин мугалим экен. Америкада мектепте сабак берет экен. Анан башка мекендештер чогулуп Филадельфияда кыргыздардын жекшембилик мектебин ачышыптыр. Биз барганда так ошол жекшемби күнү барып калдык. Ошол мектепке барып көрсөтүштү. Ал жекшембилик мектеп түрк маданий борборунун негизинде имаратында ачылыптыр дагы. Ошол жерде биз барган учурда бир 45-50дөй мекендештердин балдары сабак алышат экен. Жекшемби күнү эртең саат 10-да барышат экен. Кечинде 17:00-дө кайрылып кетишет экен. Жумасына 7 саат болгону сабак алышат. Анан кирсек кыргызча танат. Тегерек чет
жазуулар, башкалар, кыргыздардын кыздардын, балдардын кыргызча кийинип жүрүшөт. Баягы арасында ошол жакта төрөлүп Кыргызстанга бир да келбеген балдар да бар. Бирок бардыгы кыргызча бийлеп, ойноп, комуз ойноп, керек болсо санап, акыяга жооп берип атат бири-бирине. Анан баягыны көрүп аябай сүйүндүм. Ансыз келгенсип, ошол маданий борбордун директору биз барганда барып калыптыр. Түрк киши өзүнүн Зейнеп деген 8 жашар кызын биздин тайпага берип коюптур. А мен сурадым, эмнеге мындай алдыңыз? Түрктөрдүкү жокпу? Десем, ой, биздики толтура дейт. Биз качан келгенбиз бул жака дейт. Бирок мен кааладым дейт. Менин кызым биздин ата-бабалардын тилин, тарыхын, маданиятын билсин деп дейт. Бая кызды көрсөз, комуз ойноп атат. Кербезим болсо, же кербезем беле 7-8 кыз балдар ойноп атышат. Алда ойноп атат. Анан эң таң калыштуусу, кыргыз тилинде кыргыз кыз акый айтса, ошого жооп берип атат акыя менен. Баягыны көрүп аябай сүйүндүм. Ошондо мага бир жакшы бир сезим келди. Демек, эгер биздин балдарга бир жумада 7 саат эле бөлүнүп туруп ушул деңгээлге келген болсо, көбүрөөк көңүл бура турган болсок, биз кыргыздарды кыргыз кылып сактап калсак болот экен деген бир жакшы бир ишеним келди. Экинчи мисалды айтайын. 2022-жылы Екатеринбург шаарында Гүлшан Долонбаева деген айымыбыз бар. Эмне өткөзүп калды? Конференция, форум. Ошол форумга биздин депутаттарыбыз барган. Барып, ал жерде суроо коюшкан, талап коюшкан биздин мекендештер. Ушул жок дегенде биринчи пилоттук долбоор катары Урал федералдык округундагы мекендештердин бир 100 баласын Ысык көлгө алып барып эс алдырган жардам берсеңер деп. Анан келип, ал маселе парламентте көтөрүлдү. Талант Турмаш ошол мезгилдеги жогорку кеңештин төрагасы ошол эле жерде Тышкы иштер министрлигине башка тиешелүү мамлекеттик уюмдарга ошол протокол тапшырма берди дагы. Анан аткаруу жагын, көзөмөлдөө жагын бизде Кыргызстан жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграция кеңешине жүктөдү. Бул май айлары эле ошол күндөн баштап даярданып туруп, август айында чет өлкөдөгү Россиядагы тагыраак Урал федералдык округундагы мекендештердин 100 баласы келди. Алтын балалык эс алган. Бишкектен кабыл алдык, бул жерден узаттык. Автобустар менен узатып, ГАИнин коштоосу менен барышты, эс алышты. Анан биринчи мени аябай кубандырган сезим, бул жана кайтып келатканда, баратканда алгач бири-бирин тааныбаган балдар кайра кайтып келатканда автобуста Кыргызстандын желегин көтөрүп алып, кийимди хор менен тартып келишет. Кыргыз экенине сыймыктан. Аябай мындай көрсөңүз эми көзгө жаш ала турган бир көрүнүш болду. Ошол эле мисал менен ошол жылы биз декабрь айларында болсо эле онлайн Zoom аркылуу жыйын өткөзүп атканбыз, миграция кеңеши. Анан биздин ошол Сибирдеги бир мекендешибиз айтып берип калды. Ошол Екатеринбургда кеңесимде жок, азыр ошол жакта жашаган бир дос баласы айтып бериптир. Мен балам тегине барып келди лагерге 10 күнгө. Анан азыр келип мектепте окуп атат. Бир сентябрь айлары болгон окуй экен. Бир күн дептир үйүмө келсем, ашканада дасторкон жайылып турат, тамак турат, балдарым дасторконда эмес экен дейт. Анан таң калдым дейт. Залга кирсем де тизилип отуруп алышып дейт. Кирип эле тынччылык, эмне болду? Эмне тамак жеп атасың десем, келинчек айтыптыр, да мына 10 күн лагерге барып келген балаң биздин үйгө кыргыздын эрежесин киргизип атат дептир. Кандай болгон эреже экен десе, баласы айтыптыр, ата сиз бизге айтпай жүргөн турбайсызбы дептир. Кыргыздар тамак келгенде атасы келип отуруп ооз тиймейинче ооз тийбейт экен го дептир. Ошондой экен деп анан кийин баягы кичине көзүм жашылданып дейт. Аз колум жууп чаң деп ваннага кирип колун жууп, көзүн сүртүп тазалап жүргүлө деп анан отурдук дейт. Отуруп тамактанып бүттүм дейт, адатымча дейт, анан жепит мен оймун деп туруп кеттим дейт. Сен балам тизем караңгы кыл дейт. Ата токтоңуз дептир. Кыргыздар мындай кылбайт. Кыргыздар чогуу отуруп жеп, атасы акырында балдарына бата берет экен го дептир. Ушуга чейин дептир бата бериш эмне экенин ойлогон эмес экен дептир. Анан колум көтөрдүм дагы дейт, эптеп бир нерселерди айттым дейт, чулдурадым дейт. Ой мен дептир, анан туруп кеттим, ваннага орадым, өңгүрүп ыйлаптыр. Бул 10 күндүк эмнеге лагерге барып келген баланын таасири. Мекендештерибизди азыр кантип кыргыздыгыбызды кыргыз боюнча сактап калышыбыз деген маселе турат деп эдиңизби? Негизги маселе. Парламентте бул нерсе мыйзамдын жолу менен кайсы бир мыйзамдарды иштеп чыгып, өкмөткө сунуштап, аны реалдуу турмушта ишке ашыруу жолу кандай ошондо? Азыр биринчи кезекте мыйзамдарды чыгарган
чейин бир ошол бир функция аткара турган бир өзүнчө бир орган болуш керек. Мен уялбай эле, коркпой эле мурунтан эле айтып келетим, дагы деле айтам, баса белеп. Бул нерсени аткармайынча эч нерсе бир нерсе жылыш кыйын да. Сизди ушу тышкы миграциядагы жүргөн мекендештерибиз азыр мындай көрүп атат да. Көрүп атат. Депутат болуп келсеңиз, парламентте отурсаңыз, антты берсеңиз, анан эле эртеси күн болот, анын эртеси да болот дегендей, эртеси болот. Анан ошондо конкреттүү эмне мыйзамдарды сунуш кыласыз? Өзүңүз жакшы билесиз, пендечилик чет өлкөдө мекендештерде каза болуп, кээ бирде ошол 100-200 деген нерсе аябай көп. Мен ушу Екатеринбургда баш консулда иштеп жүргөндө анда билем адам аз билем деге каза болуп калган адамдарды дипломат катары мен консул менен кошо чогуу келип жана плацкарт поезд менен жөнөтчү. Себеп дегенде учакты алчу эмес, же болбосо адам каза болуп калса, бир жумадан кийин гана учак учушу дагы мындай дал келбей күтүп калышы мүмкүн эле. Ошон үчүн айла жок, поезд менен жөнөткөнгө туура келчү дагы. Кээ бир учурда билесизби, ушул кроп деп коебуз го, ошону көтөрүп келебиз дагы. Табытты көтөрүп келип туруп, жанагы тамбурга батырыш керек да. Анан чача албайбыз. Определенный бир эң акыркы вагондун тамбурун берет, башка жак кое албайбыз, тоскоолдук болбош үчүн. Экөөнү батырыш үчүн мындай кырынан бирөөнү коюп туруп, экинчи анан экөөнү коюп жөнөткөн учурлар болду да. Анан мамлекет тарабынан билесиз, баягы жеңилдиктер бар. Чет өлкөдө каза болгондордун табытын алып келиш үчүн кандайдыр бир өлчөмдө акча каражат бөлүнүп берет. Ал жакшы. Бирок ошол биз сунуштаган чет өлкөгө чыгып аткан мекендештерди милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамын киргизе турган болсок, ал биз сунуш кылып аткан учурда бир болбогон эле акча болгон. Себеп дегенде биз камсыздандыруу компаниялар аркылуу алар менен жолугуп, жумуш топ түзүп, баарын изилдегенбиз. 200 сом жылына полис ала турган болсок, Кудай сактасын, эми ар бир адамдын башында бар, каза болуп кала турган болсо, 500 миң төлөп бере турган кепилдиги бар эле. 300 сомдук ала турган болсо, 700. Ал эми 500 сомдук полис ала турган болсо, 1 жылга 1 миллион сом төлөп бере турган шарты бар эле да. Бирок тилекке каршы бул коомчулук тараптан дагы туура эмес кабыл алынды. Анан кээ бирки депутаттар аркылуу дагы мындай туура эмес кабыл алынып, бул эми сыртта жүргөн мекендештер анысы кыйналып атса, алардын жон терисин тилесиңерби деген дагы маселе болду. Мен ойлойм, бул жерде көп деле маселе жок. Эгер ушуну киргизе турган болсо, Кудай сактасын, кийин артынан кала турган бир тыйын да болот, үй бүлөсүнө жеткиргенге да тыйын болот, мамлекетке да жеңил болмок. Бизден ушул мекендештерибиз, ушул Америка, Европа болобу же Москвада, Орусияда болобу, бир комментарийлерди окусам, айтышат да, өздөрүнө өздөрү мындай суроо берет да. Бизде бир гана маселе, жанагы анча-мынча жаман жолдо жүргөн жигиттер, жаман жолдо жүргөн кыздар, кыргыздарды уят кылган. Ошонубузду койбойлубу, тыйбайлыбы деп анча-мынча радикалдар да чыгып кетип атат. Барып туруп беттерин жанагы түз эфирде көрсөтөлү, шерменде кылалы, эл журт билсин ушулар деп. Бул деле аргасыздыктыр, бирок сиз эми баягы мына парламентке талапкер катары болуп бараткан ушул адам катары ушул маселе жүрөгүңүздө өйүтөбү? Мисалы үчүн сыртта жүрүшүп кыргызды уят кылбайлычы деген маселеге кандай көз карашыңыз? Телефонный карта саткан Моби Телеком деген компанияга жумушка кирдим. Москвадагылар болсо, Россиядагылар болсо, эсинде болсо керек, М-транзит деген карточка болчу эле. Сыртында Кыргызстан желеги менен. Ошол компанияга кирип, ошол эмнени карточканы сатуу боюнча менеджер болуп кирип эмгектенгем. Анан бир эсимде калган кызыктуу бир окуялардын бири, Каланчевская 35 деген даректе биздин кыргыздар жашаган бир авариялык абалда бир үй бар болчу да. Авариялык абалда болгон үчүн орустар чыгып кеткен, көчүп ал жерден. Анан ошол райондун ЖЭКтин начальниги биздин кыргыздарды ар бир батирге бирден үй бүлөнү киргизип койгон. А биздин кыргыздар эмне кылат? Өздөрү жашабайт да. 3-4 бөлмөлөргө кишилерди киргизип отуруп, алардан да бир аз пайда таап дегендей. Анан ошол жерде бир болжол менен 300-400 адам кыргыздар жашачу. Ошол эле үйдүн алдында автоунаа коючу жай бар эле, кароол катары бир кыргыз аксакал иштечү. Анан өзүнүн будкасы бар эле. Мен барып туруп карточканы аксакалга берем. Ал аксакал үйдөгүлөргө сатып туруп, бир жумадан кийин келип туруп, мен акчасын алып кайра толуктап берем. Анан байкуш зеригет барганда эле чай коет, кел балам отурабыз. Анан экөөбүз бир жарым саат, кээ бир 1 сааттай сүйлөшүп отуруп, чээрди жазгандан кийин кетем. Бир күнү келсем, ошол аксакалдын маанайы жок да. Анан эмне болду аксакал десем, балам отурсаң да, чайын коюп айтып берди. Могул үйдө дейт,
бир акмак бала жашайт дейт. Эртең менен саат 8-де жумушка кетет дейт. Түштө 12-де келип калат дейт. Каякта иштейтин элин биле жөө кетет, жөө келет дейт. Улуту Кыргызстандык жараныбыз. Анан жумуштан чыкканда дейт, ар бир комуктан 100 граммдык карак бар эмеспи? Ошондон ичип отуруп дейт, телтейип мас болуп калат дейт бияка келечекте. Бүгүн дейт ошол алсаны көрдүм дейт, келе жатат дейт мас дейт, сандалып. Келип анан ушул биздин үйгө бир 50 метр калганда саратан чак түш дейт. Тротуарда токтоп, эми кечирип койсуңарбы, кичи зарасын кылып атат дейт. Анан 5-чи кабатта бир баба Клава беле эсиме жок. Ошол кыргыздарды аябай жакшы көрчү дейт. Ошол да тоюпту дейт. Терезени ачты дейт. Сөктү дейт, кыргыздар мындай дегендей деп. Анан баягы процесс токтой элек дейт. Башты көтөрдү дейт. Баягыны орусча эми озгалгы сөзүн ашатып сөгүп басып баратат дейт. Шымы тизеге чейин түшүп калган дейт. Кирип кетти дейт. Эми дейт, эмне деген акмакчылык дейт. Бул ата-энеси дейт, ата-энесине чалып да койбойт экен. Кайра тетиресинчи ата-энеси ошол жердештерин таап, телефон чалып, балама берип койчу деп суранып, алак-балан сураптайт дейт. Бул айыл Кыргызстан мындай эле турсун дейт. Ата-энесине жакшылык кылбаган баланы эмнеге бияка келет? Кыргызстан эмнеге буну бул жака чыгарат? Кыргызстанды уят кылып атпайбы дейт. Деп анан кейип сүйлөшүп отуруп кеттик. Мен бир жумадан кийин кайра бардым. Барсам, баягы жерде тыптынч. Кыргыз жытанбайт да. Анан аксакал барсам, аксакал учурашып анан кел балам аз айтып берем деп анан отурттан баягы бир кумалак бир карынбай чиритип алам дейт. Эмне болду десем, бир күнү жумуштан чыгат дейт, түштө чыгып анан бир кыргыз бала менен таанышып калып, экөө анан бир жерде туруп арак ичет, кечке отурушат экен. Анан жүрмесен үйүмө алып кетем деп үйүнө алып келип, жолдо келет да бир шара калышат да, короосуна келип экөө ичип отуруп, уруша кетип анан мушташып, тиги чакырып келген коногун сабап коюп, үйүнө кире качат. Кайсы батирде жашаган билбейт экен, 1-кабатта жашайм деген эсинде экен. Бүт эшиктерди тепкилеп зычу салат. Ачпайт. Сыртка чыгып бир таяк таап алып туруп, ошол үйдүн бүт 1-кабатта тезлигин талкалап чыгат. Эл ойгонот зычу болуп, түнкү саат 12:01 дейт. ОМОН келет дейт, өрт өчүргүчү келет дейт, милициясы келет дейт. Келип анан кийин элдер баарын сыртка чыгарып тургузуп, эртең мененки 10:00 чейин убакыт бер дейт. Кетип калгыла, эгер жетишип калсаң капа болбойсуң деп. Эртең 10:00 кел дейт. Бүт айнектерди, терезелерди, эшиктерди сваркалап коюп, ширетип коюп кетип калыш дейт. Ичинде документ калып кеткени бар дейт. Төшөгү калып кеткени бар, продуктасы калып кеткени бар дейт. Эми ушул балдарды дейт, Кыргызстан сыртка чыгарбай эле бир чектеп койсо болбойбу? Же болсо ушул жакта жүргөндөрдү аныктап туруп дейт, депортация кылып, өзүбүздү өзү тазаласак болбойбу деген суроону койду да. Анан ошол суроонун негизинде биз ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси Апаз Жомоловичке бардык. Барып ушул маселени көтөрдүм. 2 маселе койдук. Өзүбүздү өзү тазалоо программасы. Экинчи, баягы эле 2002 жылы поездагы маселе. Чет өлкөдө мекендештердин укугун коргоо боюнча. Укту жакшы маселе экен, бир жумада, бир айдан кийин келе деди. Бир айдан кийин бардык, бирок тилекке каршы келе албадык. Ошондон ушул маселе калып кетти. Ушундан улам айткым келет да. Бул маселе дагы деле актуалдуу да. Андан сырткары, өзүңүз жакшы билесиз, тилекке каршы чет өлкөдө ошол андан башка дагы азаматтарыбыз, эркектерибиз, кыздарыбыз сойкулук жана башка берилип туруп, кыргызды уят кылып аткан маселе арбын. Баягы кыргызда макал бар го, кайсы элде жүдөө көрсөң зайыпты, ошол элдин баягы эр азаматтарына кой айыпты дегендейчи. Ата-бабаларыбыз макалды жөн айткан эмес, тактамай айткан. Кыргыздын кыздары дегендей, мындай деп интернетте кыргыздар өздөрү эле кырылышып аткан. Чечендерди карагылачы, Кавказ улутундагыларды, ошолорду карагылачы, бир да андай жок деп өздөрү мындай суроо беришет да. Анан Чикагода мисалы үчүн кыргыздар чогултуп мечит ачты. Орусияда деле мечиттер бар, динге ык койгон, исламга ык койгон өзүнчө бир жамааттар бар, кыргыз жамааттар. Диндин ролу канчалык? 11-класста окучу элек. Анан сентябрь айы болчу. Мектептен кайтып келатканда 4 жигит, анан классташ 2 кызыбыз менен тротуарда келатабыз. Анан баратсак эле бир 50 метр калганда бул жактагы көчөдөн бир 5-6 аксакал чыгып калды. Басып келет. Мен азыркыга чейин эсимде. Ошолорду көргөндө
тык токтодук. Токтоп туруп кыздарды айттык. Силер аркараак баскыла, уятты аксакалдар келатат деп. Анан төртөөбүз ошол жерде турдук. Туруп, аксакалдар келчи күтүп турдук. Аксакалдар келди, учураштык. Анан баягы кыргыздын аксакалдары сөз сурайт го. Кимдин уулусун? Палачан деген бул азаматтар батасын берип кетишти. Азыркыча эсимде да. Мен айтайын деген кыргыздар намыстуу, уяттуу элбиз. Бирок тилекке каршы ошол мезгилдегидей азыр намысыбызга тие турган айталык бир тарбияны багытты бере турган тараптар дагы мындай болбой калды дейм да. Себеби дегенде илгерки аксакалдардын ролу азыр жок. Илгери мисалы жөн аксакал болсо дагы бир коом өзүнчө бир башкача эле да. Өзүн өзү тескеп мындай тарбиялап турат эле. Ошол себептен мен ойлойм бул жерде ошол чет өлкөдөгү коомдук бирикмелердин да ролун күчөтүш керек. Алардын деңгээлин көтөрүп, анын өздөрүн тазалоого чакырышыбыз керек да. Анын үчүн уюштуруш керек. Башын бириктириш керек, ынтымакка биримдикке алып келиш керек. Биз баягы пендебиз да, коом, мамлекет тараптан бир катыш болмойынча алар өздөрү жалгыз эске ала албайт. Ошон үчүн мамлекет менен жарандык коом, тагыраагы миграция боюнча тормосок, чет өлкөдө диаспоралык уюмдар менен коомдук бирикмелер бирдей, бир багытта иш алып баратат болсо, бул маселени жойсо болот. Кыргыз тилин билбей калдык, кыргызча сүйлөбөй калдык деген маселе өлкөнүн ичинде дагы курч. Тышкы миграцияда жүргөн биздин мекендештерибиз да андан бетер курч да. Балагыбыз эми ушундай америкалык болуп калабы, орус болуп калабы, европеец болуп калабы деген уйгу туйгу сана баардык ата энени жейт болуш керек. Жүрөгүн эзет болуш керек. Ушул тил маселесин кантип чечсе болот? Эсимде чоң кичинекейимде айтчу эле. Орус мектепте окусаң да сен кыргызсың. Сен эртең кыргыздын тарыхын, маданиятын, тилин унутпашың керек деп кичинемен кыргыз тилиндеги китептерди окутуп, Манастан үзүндүлөрдү берип, макал лакаптар менен чоң ойткон да. Екатеринбург шаарында баш консулдукта иштеп жүргөн мезгилде документтерди кыргыз тилинде котортком. Кызыл Өлкөсүнүн президенти караштуу улуттук комиссияда Алым Молдоканович деген аксакал бар эле, каза болуп калды. Ошол киши менен байланышып атып, могу кантип которулат, бул кантип которулат, бүт документтерди кыргыз тилинде котортком. Жарандарды кабыл алууда кыргыз тилинде котортуп, эгер кыргыз тилин билбесе анча баягындай эскертүүчү барактарды жазып, могу котормосун мындай болот, тигиндей болот деп жазып атып котортконбуз да. Анан бир күнү Тышкы иштер министрлиги тарабынан 23 сентябрга кыргыз тили күнүнө карата конкурс жарыяланып калып, ар бир чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдөн бирден жок дегенде бир адам катышкыла деп эмне келди. Тапшырма келди. Анан бизде баш консултанттан эми сен кыргыз тилине жакынсың, сен жаз дегенден кийин жумуш менен болуп атып бир 2 саат калганда, убакыт калганда жазганга туура келди. Болсо биз башка адамдар катышат деп отурдук элек. Жазбаны жөнөтүп койдум. Жөнөтүп бир жумадан кийин жыйынтык чыкты. Анан биринчи орунду мага кайрышты. Дипломатияда жакын барган, эч ким тааныбайм, башка кылган. Экинчи орунду Кыргыз өлкөсүнүн Тажикстандагы элчиси Раматлык Урмат деген агай бар эле, фамилиясы эсиме чыгат. Ошол кишиге, анан үчүнчү орунду Кыргыз өлкөсүнүн Россиядагы элчиси Райым Кларсонович. Ошол кишилерге кыскасы биринчи орунду мага кайрышкан. Эсимде ошол 700 сом сыйлыгы бар эле. Тышкы иштер министрлигине чалып ушуну алып кетсең дедилер. Мен 2 мүнөттөн барып отурбайм да, анан кийин ошону сурандым эле. Официал расмий түрдө кат жазып, ошону бир кыргыз тили комиссиясына которуп койсоңуздар, мүмкүн ошолорго бир жарап калар деп. Айтайын дегеним ошол бардык башат кыргыз тилинен. Кыргыз тили үй бүлөдөн. Сиз айтып атасыз жаната берки сөздө. Менин конкреттүү багытым бул тышкы миграция деп. Мен бул маселелерди мындай чечет элем, мынтет элем деп. Парламентке барбай эле, депутат болбой деле бул ишти өзүңүзчө күжүлдөп, башка бир коомдук уюмдар менен, башка бир коммерциялык бир аракеттер менен жардам бере берсеңиз болбойбу? Сөзсүз депутат болуш керекпи? Билесизби, бул суроого жооп берерден бир мисал катары айта кетейин. Башында айтып кеткен 2002-жылы максат кылып койгон ошол чет өлкөдөгү мекендештер пайдаланып атканда поезддеги мекендештердин укугун коргоо боюнча мен ошол мезгилден баштап чарчабай, мындайча айтканда, ошол максаттын ишке ашырыш керек деп байма-бай ал жака бул жака кайрылып жүрүп, акыры ошол Кыргыз өлкөсүнүн президентине маалымат жетип, ошол тараптан бир колдоо болгон да. Анан мен чакырышып, жакшы долбоор экен бул.
ушуну ишке ашырганга жардам берелик, дипломатиялык кызматын таштап келесиң дегенде макулдугун берип, 1 жыл дипломат болуп иштеп жүрүп, кызматын таштап келдим. Бишкекке кайра келдим. Келип ошол долбоорду 2007-жылы сентябрь айында баштаганбыз. Бул жеке адам катары, жеке эмне катары, бирок мамлекеттин колдоосу менен. Кыргыз темир жолу мекемесинин жардамы менен десек болот. Себебинде биз чогуу иш алып бардык. Ошол кездеги Нариман Ташполович Тюлеев эле башкы директору. Долбоорду ишке ашырып 2008-жылы 20 мартта биринчи поезд кетти биздин юристтердин коштоосу менен. Ар кандай тоскоолдук болду. Эң биринчи эле тоскоолдук биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанда коргоо органдары тарабынан болуп атты. Себеби дегенде мен бул баягы чиелинишип эмне болуп калган маселе экен. Кийин Россия тараптан да, Казакстан тараптан да бир топ тоскоолдуктар болуп, биздин юристтер сабап койгон учурлар болду. Анан Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги аркылуу нота жаздырып атып, башка кылып атып, кошуна өлкөлөрдөгү ички иштер министрлиги аркылуу жанагыларды тыйып эмне алгандан кийин маселе чечилди. Мындайча айтканда тынчып эле калышты. Юристтер иштеп атышты, жакшы болду, долбоор ишке ашты. Азыр сиз айткан суроого жооп берүүдө мен мындай деп айтмакмын да. Биз буга чейин жалпак тил менен айтканда мекендештердин жардамы менен жөнөкөй бир куралдар менен айталык. Кетмен менен, бешилик менен же бир лопатка менен жасап келдик да. Бирок биздики азыр бир кайсы бир деңгээлге келди. Мындан ары бир оор техникалар, же болбосо ошол эле бульдозердин, крандын, же болбосо бир экскаватордун жардамы керек болуп атат да. Ансыз биз жыла албайбыз. Ал деген ушу мамлекет тараптан жалпак тил менен айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда ошол депутаттык кызмат бул ошол эле иштерди долбоорлорду андан ары ишке ашырууга бир курал болуп өчүлгөн нерсе. Ал жерге барып чалкалап отуруп, Кыргызстан ээлеп отуруп, же болбосо ошонун бир пайдасын көрөйүн деген эмес. Ошол эле максат кылып койгон өзүмдүн багытым боюнча миграция жаатындагы маселелерди ишке ашыруу максатында баратабыз. Мына миграция кеңеши деген бар экен. Мына бул резюмеңизде миграция кеңешинде иштеген деп. Бул миграция кеңеши деген өзү колго кармаарлык, күрөккө токторлук эмне иш кылат өзү? Эмне иш кылгансыз ошол жерде дегенде мындай. Бул мамлекеттик кызмат эмес. Коомдук башталышта, мындайча айтканда айлык алып эмне албайбыз, бирок жогорку кеңешке рахмат, ошол жерден кабинет берип, ошол жогорку кеңештин аппаратынын бөлүмдөрүнүн эмнелери менен пайдаланабыз, кызматтар менен. Ошол жактан чоң жардам болот. Анан миграция кеңешинин негизги функциялары жогоруда айтып кеткендей, мамлекет менен чет өлкөдө мекендештердин ортосунда бир байланышты түзүү, ошолорго бир шарттар түзүп берүү, алардын мекендештердин кайрылууларынын негизинде тийиштүү мамлекеттик органдарды, же болбосо жогорку кеңештин тийиштүү бир комитеттери, бөлүмдөрү менен маселелерди чечип, аларга жардам берүү. Быйылкы жылдын бир жакшы бир долбоорлорунун бири, өзүңүз жакшы билесизби, жайында биздин мекендештер эс алган келишет да балдар менен Кыргызстанга. Бирок ошого карабай биздин мекендештер 15-20 киши атайын жогорку кеңешке келип, сунуштарын берип, иш-чараларды өткөздүк да. 2 долбоор өткөздүк. Бул ар бир нерсенин өзүнүн ээси болуш керек. Ошон үчүн ачык эле айтыш керек. Москва шаарында биздин Айнаш Козубаева деген эжекебиз бар. Ошонун демилгеси менен бул иш-чаралар өттү. Биринчи иш-чарабыз жерлерде жергиликтүү бийлик органдары жана эл менен жолугушуу. Мындайча айтканда биз жогоруда эле чет өлкөдө мекендештер менен жолугуп, анан Бишкекте эле жасап жүрө бербей, ылдыйраак түшөлү деп чечтик. Дагы бир 10дон ашык райондук администрация жана шаарларда Кыргызстанды кыдырып чыктык мекендештер менен. Дагы бир жолу айтам, бул өздөрү эс алган келгенине карабай, ошол жумуш менен алек болушту да. Дагы терең ыраазычылык. Анан негизги максат жолугушууда 3 маселе койдук. Бул биринчиси кайтып аткан мекендештерибиздин отурукташуусу. Орусча айтканда баягы адаптация жана интеграция маселелери. Биз айта беребиз, кыргыз эми келди да, өзүнүн элине жерине келди, отурукташып кетет деп. Бирок кыйын экен. Мен өзүмдүн башыман өткөн 2012-жылы келип алып, болду, миграцияны жыйнаштырдым деп, бирок кайра кеткенге аргасы болгон. Ошолордун адаптация интеграция маселелери аябай оор. Келип алышып, же жумуштап албай, же отурукташып, же көнө албай кайра кеткен учурлар дагы көп тилекке каршы. Экинчи маселе, биз каалайбыз, бул миграция маселеси, бул дүйнөлүк процесс, токтобойт. Кеткендер да бар. Ошого миграция чейинки даярдык маселеси аябай орчундуу. Биздикилер айылдан түз эле эч кандай даярдыгы жок эле төп-түз чоң шаарларга барып калып, айылда болгон көзөмөл жок.
Анан айылда акча каражатына жетпей жүргөндөр ал жакка барып кичине бир аз тыйын чөнтөнө түшүп, көзөмөл жок, кояй деген кожосу жок дегендей ар кандай кылмыштарга туура эмес багыттарга кетип калгандар болуп атпайбы. Жогоруда айткандай сойкулук, көчө тиги булак нерселер да ошол себептен. Ошого миграция чейинки даярдык маселеси аябай орчундуу. Үчүнчү маселе баягы эле кайра маданият, тарых, тил маданияты маселеси. Ошол менен ушул 3 маселе боюнча козгодук. Колдоо аябай жакшы. Анан экинчи долбоор мектеп жана театр деген долбоорду сунушташты. Бул дагы аябай жакшы долбоорлордун бири болду. Аны баштадык Кара Суу районунун 107-чи мектебинин жардамы менен. Ал жерде балдардын арасынан ошол тандап алып театр түзүп, биринчи поезд Чыңгыз Айтматтын Ак кеме поезд коюлду. Аябай жакшы кабыл алынды. Койгондон кийин Кыргызылыкасын ички иштер министрлигинин Кара Суу райондук башкармалыгы атайын чакырып, тарбиялык мааниси аябай жакшы экен, бизге да коюп бергиле деп алар чакырып, саз башчылыгы чакырып берме кылып атышат. Биз ал жерде ошол мектептик театрдын жардамы менен балдарды алаксытып башка жака бир туура бир багытка алып кеттүү. Мектептин жардамы менен, театрдын жардамы менен ошол балдардын эзирик сапаттарын ачуу. Мына Казакстанга барып кул болуп кеттир, малын бактырып жүрүптүр, коюн бактырып жүрүптүр. Дубайга барып кыздар кул болуп калыптыр, паспортторун алып коюптур деген маселелер. Мыйзам боюнча негизи адам сатуу процесси кайсы жерден башталат? Бул жарыядан башталат. Ош базарында, башка жерде жарыла берип атпайбы? Бала мамлекетке алып барабыз, силерге шарт түзүп беребиз, мондой айлык аласың тиги бул деп жарыя. Вот ошол моменттен баштап адам сатуу берилер башталат. Анан барып жана алдамчылык жол менен алып кирип, жалган ошо жарыя берип атканда эле алдайт. Ооба. Себеби дегенде Кыргызылыкасын эмгек, социалдык кабыздоо жана миграция министрлигинин алдында чет өлкөлөрдө жарандарды жумушка орноштуруу боюнча борбор бар өзүнчө. Ошол борбор тескеген, көзөмөлдөгөн чет өлкөдө жарандарды жумушка орноштуруучу жеке агенттик бар. ЧАЗ деп көнүп калганбыз, частный агентство занятости деп ошолор бар. Алар мамлекеттен лицензия алып, ошол лицензиянын негизинде бир багыт, мисалы Россияга жумушка орноштурам, же Японияга, же Европага орноштурам деген эмнелер болуш керек. Лицензиясы, уруксат кагаз болуш керек. Ошонун негизинде андан кийин иш алып барылат да. Бирок көпчүлүк учурда тилекке каршы жана жарыялар андай лицензиясы жок, мыйзамсыз негизде жүргүзүлөт. Биринчи кетип аткан адам, чет өлкөгө барам деген адам, биринчи ошону сураш керек. Лицензияң барбы, жокпу? Тиги жакта катталгансың, катталган эмессиң. Анан мигрант KG деген сайт бар. Ошол мигрант KG-ге кирсе, ал жерде ошол жеке компаниялардын тизмеси бар. Лицензиясы барбы, жокпу, же жокко чыгарылганбы? Ошолорду тактап сурап, маалымат алып, шашпай, андан кийин гана алар менен кызматташса болот. Тышкы миграциядагы маселе бул улуттук көрөнгө, маданият, кыргыздын дөөлөтү деп атпайсызбы? Анын көпчүлүгү китептерде. Жеке өзүңүз китепке, роман повесттерге, же бир поэзияга кандай карайсыз өзүңүз? Акыркы күндөр ушу сиздин дагы аудиолоштурган китептериңизге аябай көңүл буруп окуп, аябай ыңгайлуу экен. Мурун мындай көп деле көңүл буруп жүрмөсүм, аябай деп көрсө ыңгайлуу экен. Унада кетип, башка жумуш жасап деле бале окуса болот экен. Кызыгуум бар китепке. Поэзияга дагы кызыгуум бар. Бул айрыкча баягы чет өлкөдө жүргөндө, кыйналганда, мекенден алыс болгондо, үй бүлөдөн, ата энеден алыс болгондо пайда болот эмеспи? Ошол себептерде аябай кызыгып жүргөм. Анан ошол чыгармалардын бири катары. Өзүңүз ыр жазбайсыз? Жок. Ыр жазгандардыкын окуйсуз. Ооба. Кызыгып окуп, таасирленип, кеше жакында сиздер көрүп калдыңыз, Екатеринбургдан келген мекендешибиз Талай деген мырза. Жөнөкөй эле карапайым элден чыккан бала. Аябай таң калтырды. 4 сап ыр менен атасына, апасына, келинчегине арнаган аябай таасирдүү экен. Ошол сыяктуу нерселер мындай жагат да, анан колдоп мен алып жүрөбүз. Анан мен ушул таасирленген бир чыгармалардын бири ушул миграциядан кайтып келгенде 2014-жылы Акбар Кубанычбековдун Мекеним мен сага келдим деген бир чыгармасы бар экен. Көркөм окуу деген бар го, баягы ошо көркөм окуп бербейсизби? Акбар Кубанычбеков, Мекеним сага келдим. Мекеним сага келдим. Алоолонгон от болуп күйүш үчүн.
азабыңды түбүнөн билиш үчүн. Жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн. Мекеним, сага келдим. Жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга. Келиш керек өзүңө ар бир кыргыз, кыйын күндө кармаган туу колуна. Ар бир кыргыз туулуш керек акыйкат кураганы, куушумпайдын өчсүн деп курамалы, эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн, келдим бардык сынооңо чыдаганы. Күчтүү жазылып тур. Буга чейинки сүйлөгөн сөздөрүңүздө жыйынтыктоо иретинде өзүңүздүн ушул колдоочуларыңызга, шайлоочуларга, электоратка өзүңүздүн бир жыйынтыктоочу бир сөзүңүз кенен бир кайрылсаңыз болот. Жогоруда айтып кеткендей эле, чет өлкөдө ошо мекендештердин негизги көйгөйү бул тарых, маданият, тил деп атпайбызбы? Биз бул жакында 2024-жылы, тагыраагы 2024-жылы 18 декабрда Кыргыз Республикасынын президентинин 369 жарлыгы менен улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңу жол деген жакшы бир документ чыкты. Бул баягы биз сурай беребиз го, Кыргызда идеология барбы, жокпу депчи. Эми идеология деген бул кандай бир баш багыт, ошол алдыда болгон бир максаттардын бир топтому деп койсок болот да. Ал ар бир адамда болуш керек негизи. Улутта да албетте бар. Бирок тилекке каршы буга чейин бизге чачыранды болуп, ар документ ар жерде болуп жүрүп, бир топтом жок болчу да. Ушул оңу жол менен ушул жакшы бир документ болуп чыкты. Оңу жолдо мага жаккан жери, мурун мисал мыйзамдарды жаза турган болсок, демейдегидей көнүп калгандай. Жазып келгенбиз, мисалы Россияны туурап, башканы туурап, башка чет өлкөлөрдөн көчүрүп алып, жалган айтканда эмне, башка тилден көчүрүп алып туруп, анан кийин кыргыз тилине которуп дегендей. Бир кыргыздын укуралыгы жок болуп калышы мүмкүн да ошол мезгилде. Бул жерде жарлыкта президент айтып атат, Кыргыз Республикасынын министр кабинетине тапшырма катарында айтып атат, мындан кийинки чыга турган ченемдик укуктук актыларга дагы ушул оңу жолдон негизинде жазылсын деп. Анан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине да сунуш катары берип атат. Мындан кийинки чыга турган мыйзамдардагы жана башка ченемдик укуктук актылар ушул оңу жолго негизделсе деп. Анан мен ушул таризде бир суроо бергим келип жүрөт, ошол оңу жолду иштеп чыккандарга да. Демек, биздин ошол өзүбүздүн мыйзамдарга өзүбүздүн каада салт, тарых, тил жана ошол макал лакаптарды да кошсок болобу дегенчи. Себеби дегенде бизде баягы жазылбаган мыйзам катары жашап атабыз өзүнүн каада салты менен, макал лакаптарыбыз менен башка менен. Демек ошондо расмий түрдө ошо документке да кошсок болобу деген нерсени бир тактап коюш керек экен. Анан ал жерде так жазылып турат, дагы бир эмнеси жактырма сүйлөм, бул оңу жолду жайылтуу маселеси каралсын деп. Ошо жакшы көңүл бурулсын деп. Жайылтууга келе турган болсок, биз аны өзүбүз эле кармап бул жерде басып жатып калбай, бул дүйнөгө таанышыбыз керек. Себеби дегенде чет өлкөдө чыгып жүрөбүз го, барып туруп Кыргызстан десең тааныбайт көбү. Каерде эле тиги бул аяк бакта болжолдоп билиши мүмкүн. Ошол себептен эгер биздин маданиятты, тарыхты, тилди чет өлкөдө канчалык жайылтып, чет өлкөлүктөрдү тааныштыра турган болсок, ошончолук Кыргызстанда таанымал болот. Бир саясий географ Фридрих Рацель деген болгон. Ошонун бир жакшы эмнеси бар. Айткан сөзү бар да. Мамлекеттин дейт, мейкиндик чек арасы ошончолук кенен болот, канчалык анын маданияты өрчүп өнүп дүйнөгө жайылса дейт. Бул мейкиндик чек арасы, так чек арасы, мейкиндик чек арасы. Ошол себептен биз ошол оңу жолду дегеле ушул Кыргыздын улуттук баалуулуктарыбызды дүйнөгө жайылтышыбыз керек. Дүйнөгө жайылтууда эң биринчи, мындайча айтканда, тосуп алып, жан дили менен, кубаныч менен тосуп алып жайылта турган топ бул биринчи кезекте биздин мекендештер, чет өлкөдөн мекендештер. Булар ансыз деле эч кандай акчасы жок, каражаты жок, өздөрүнүн каражаты менен ар кандай майрамдарды уюштуруп, улуттук маданият, тарых, тил боюнча көп иш-чаралар жасап жүрүшөт. Эгерде мамлекет тараптан акча каражат бөлүнбөсүн, жөн эле көңүл бурулуп, жакшы иш аткарып атасыңар, азаматсыңар деп даласына таптап, жакшы бир көңүл буруп кое турган болсо, бул нерсе андан да күчөйт. Жана бир жогорку деңгээлге чыгат. Бул биринчи топ. Экинчи топ
биздин этникалык кыргыздар. Дүйнө боюнча билесиз, этникалык кыргыздар бир топ жерлерде бар. Алар чет өлкөдөгү мекендештер менен айырмасы болгону убактысында болбосо, мекендештер кече 90-жылдан кийин чыгып кетип аткан болсо, алар өмүр бою ошол жакта биздин тарыхый жерлерди ээлеп, кыргыздын тарыхы, маданиятын, тарыхын сактап келет жатышат. Ага терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Үчүнчү топ ошол эки топтун өткөрүп аткан жана маданий иш-чараларына колдоо көрсөтүү менен жергиликтүү калкты, мисалы Россияда орустарды, Америкада американецтерди, Европада европеецтерди биздин маданият менен ошолордун жардамы менен тааныштырып келе жатат. Эгер мамлекет көңүл бура турган болсо, жогорку бир деңгээлде тааныштырсак болот. Бул үчүнчү топ. Анан жашырганда эмне? Биз кыргыздар империя курган болот. Каганат курган болот. Бир убактарда. Бирок ошол кандайдыр бир себептер менен империя кулаган, каганат чачыраган, бир Кыргызстандагы элдер Кыргызстан гана кыргыз деген атты алып калганбыз да. Башка кыргыздар жердигине байланыштуу, же болбосо ошол урууларына байланыштуу, же башка бир себептер менен улуттун аталышы өзгөрүп кеткен да. Эми мисалдар көп. Ошол эле алтайлар, ногойлор жана башкалар деп айтсак болот. Төртүнчү топ катары биз ошолордо калсак болот да. Бул кыргыз тектүү элдер. Кыскасын айтканда ошол биздин оңгу жолду, биздин кыргыздын маданиятын жалпы эле ушул улуттук багыттарыбызды чет өлкөгө ушул топ аркылуу жайылтуу менен биз кыргыздар бар экенибизге дүйнөгө даңаза салып, кыргыздын мындайча айтканда таанымалдуулугун арттырсак болот. Бул дагы бир жолу айтам, бул жерде биздин чет өлкөдө мекендештердин ролу негизи ушу миграция саясатындагы канчалык бир деңгээлде сапаттуу иш алып барабыз, ошондон көз каранды. Мага бир эмне жагат? Максатты кой дейт. Максатты билдиңби, аныктадыңбы? Так экенин билесиңби? Чуркап ошого көздөп дейт. Чуркап баратып, чалыгып, чарчап калдыңбы? Жөн эле бас дейт. Баспай туруп калдыңбы? Жатып калдыңбы? Ошол жака карап жөрмөлө дейт. Анан жөрмөлөй албай калбадыңбы дейт. Ошол тыратты карап жат дейт. Ансыгарында биздин азыр жасап аткан эмгегибиз ошол негизги маселе бул миграция маселелери, чет өлкөдө мекендештердин көйгөйлөрү, маселелери. Анан көйгөйлөрдү десе ойлобош керек, бул чет өлкөдө мекендештердин келбешин каалап атат, же болбосо ошол жака кайра жөнөткөнүн каалап атат. Биз каалайбыз, бул жакта болот мекендештер. 100 000 мекендеш калгандары биз алар менен иштегенге мажбурбуз. Ошондуктан биринчи кезекте биз жасап аткан эмгегибиз чет өлкөдө мекендештерге арналыптан мен чакырып кетет элем. Мен жалгыз бараткан жокмун. Мен сиздердин араңыздардан чыккан мекендешмин. Миграцияда болгонмун. Миграцияда жүрүп өзүмдүн кара курсагым үчүн, же болбосо үй салайын, же машина алайын деген максатта эмес. Кайра эле ошол мекендештердин укугун коргоо максатында чет өлкөгө чыгып ошол жакта иштеп жүргөм. Буга көп далилдер бар, көбүрөөк билишет. Ошол себептен мен суранып кетет элем, ошол чогуу баштаган максатыбызга чогуу жетсек. Шайлоого мен өзүм бараткан жокмун. Жалпы мекендештер, чет өлкөдө мекендештер баратабыз деп сезип атам. Жана биринчи кезекте Кудайдан, экинчи кезекте шайлоочулардын тандоосу, ошол таза бир жакшы максат менен, жакшы ниет менен бараткан талапкерлерди колдоп берсеңиздер, бир эле мен эмес, жалпы Кыргызстан боюнча. Анан ошол шайлоочулардын ичинен эң таянганыбыз бул чет өлкөдөгү мекендештер. Муну ачык эле айтам. Себеби дегенде сиздердин жасап аткан эмгегиңиздер зор. Кыргызстандын өнүгүүсүнө, Кыргызстандын калыптанып, ушинтип сакталып турганына да салымыңыздар чоң. Буга чейин көп шайлоолорду көрдүк. Анан мен жакшы билем, сиздер да жакшы билесиздер. Ушу өзүбүздүн арабыздан бирөө чыгабы экен. Ушу миграция күйгөн адам бар бекен деген чакырыктар, нараачылыктар аябай көп болуп келди буга чейин. Мен сиздердин араңыздардан, сиздердин бириңиздермин. Бирок ушул алдыга түшүп, өзүмдү жанагы алдыга коюп дегендей сиздер менен чогуу барып, ушул чоң максаттарга жетүүгө баарыңыздарды чакырам. Сиздердин жасап аткан эмгегиңиздер менен бирге мен толук ишенем. Сиздердин сөзүңүздөр, тилиңиздер
чет өлкөдө жүрүп болсо дагы бирок Кыргызстандагы ата энелериңизге, үй бүлө мүчөлөрүнө, тууган урукка, досторго жетет жана таасир этет. Ошондуктан чакырып кетем, келиңиздер, чогуу аттанып атабыз, чогуу бир жеңишке жетелик. Жакшы ниет жарым ырыс дейт. Кудай берсе мен толук ишенем. Кудай берсе барып калсак, миграция жаатындагы маселелер андан ашып бара турган болсо, чет өлкөдөгү ушу Кыргызстандын аброюн көтөрүү маселелери, андан чоңураак болгондо бир жарандык коомдун өнүгүүсүнө чогуу бир салым кошолук. Ийгилик болсун анда. Аламанда алдыга чыгып келиңиз.